Шенбек Бейшенбаев атындагы орто мектеби. Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым, маанайыңар жакшыбы? Күндөй жылуулукту, гүлдөй назиктикти, наристенин күлкүсүндөй күлкүнү каалайм. Балдар, биз бүгүн кыргыз тил сабагын өтөбүз. Сабактын астында алтын эрежебизди кабыл алып алалык. Мугалимдин сөзүн кунт коюп угасыңар. Колдоруңарды бат-баттан самындап жууп турасыңар. Ата энелериңердин айтканын угасыңар. Биз бүгүн жат жазуу сабагын жазабыз, балдар. Сабагыбыздын максаты жазууда сабаттуулукка үйрөнөсүңөр. Ооз эки жана жазуу кептериңер өнүгөт. Катасыз, сулуу, таза жазууга умтуласыңар. Жат жазуубуздун темасы булак. Булак, балдар, бул жерден чыккан суу. Анда эмесе текстти кунт коюп угасыңар. Биздин айылда сууну булактан ташыйт. Чоңдор фляга менен алышат. Балдар чакаларына толтурушат. Айрыкча алар кышында кыйналышат. Сууларын да төгүп алышат. Азыр балдар сууну чогуу алып келип калышкан. Булактын суусу таза жана пайдалуу. Азаматсыңар, балдар. Эми жаза баштайбыз. Биздин айылда сууну булактан ташыйт. Чоңдор фляга менен алышат. Балдар чакаларына толтурушат. Айрыкча алар кышында кыйналышат. Сууларын да төгүп алышат. Азыр балдар сууну чогуу алып келип калышкан. Булактын суусу таза жана пайдалуу. Азаматсыңар, балдар. Туура жаздыңар деп ойлойм. Балдар, бул жерде бизге жазылышы татаал фляга деген сөз бар. Туура жазылышы мынакей, балдар. Азаматсыңар, туура жаздыңар деп ойлойм.